ушундай акчаларды тапкың келсе трейдингден, анда бул видеороликту аягына чейин көр. Результат чыгарыш үчүн биринчиден биз сиздер менен бул открытый каналыбызды катталабыз. Обучение, прямой эфир, трансляция, отзывдар бүт баардыгы ушул жака жүктөп турамын. Официальный канал Buy Sell Trading KG 2132 живой подписчиктер, накрутка эмес, реклама эмес, ушул жака катталабыз. Торговлябызды баштаганда биз сиздер менен 3 правиланы эске салып алышыбыз керекпиз. Биринчи правило бул риск менеджмент, экинчи правило бул money management, үчүнчүсү бул торговая стратегия. Азыр биз сиздер менен индикатор стратегия менен торговля кылабыз. Үчүнчүсүнөн баштайлы. Бул жакта бизде индикатор RSI деген болот. Бул жакта зона перекупленности, эң үстүнкү зона и астыда зона перепроданности. Если зонадан чыкса, бул жакта биз на повышениеге ачабыз. А если үстүдөн линияга касание болсо же пробитие болсо, анда сделкабызды 3 мүнөт-1 мүнөткө на снижениеге ачабыз. Таймфрейм максимально 1 мүнөттөн анализ кылабыз. Биринчи жана экинчи правилада биз биринчи сумма сделкабызды 1%ке ачабыз. То есть, если балансыңар $5000 болсо, биринчи сделкаңар $50 болуш керек. Если $100 болсо, анда биринчи сделкаңар $1 болот. Также экинчи правило бул риск менеджмент. Риск менеджментте биз сиздер менен максимум 5 сделка ачышыбыз керекпиз. И профиль. Профитте биз сиздер менен максимум 10 сделка прибыльга чыгышыбыз керекпиз, же болбосо 10%ке просадкага түшсөк, анда обязательно торговлябыз токтотуш керек. Болгону ушул 3 правила сиздерге успешный торговляга прибыль алып келип берет.